Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Бишкектин чет жагында, тагыраагы Аларча эс алуу борборунда жүрөбүз. Мына ушул жер жайлоо, тоо десеңиздер болот. Кандай гана жаратылыштын кооздугунда отурабыз. Бул жерде Аллах Тааланын кадимкидей бир сакинасындай, тынчтыгы орношкондой да. Карасаңыз, дарыянын аккан дабышы, же болбосо могул бактарактардын, арчалардын, карагайлардын, ак кайыңдардын кадимкидей шамалга болгон мындай үнү башкача бир болду. Чымчыктардын сайрагандары, могул ке койчу. Бул жерде кадимкидей адамды эс алдыра турган бир жер да. Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун, мына ушундай жерде жашаганыбызга. Ата бабаларыбызга терең ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына ушундай жерди бизге мекен кылып калтырып, ата мекенди биз дайыма мына ушундай көздүн карайгендей сакташыбыз керек экен. Карасаңыздар, кандай гана керемет, кандай гана кооз жерлер. Бүгүн биз бул жерге Тунук лагеринин кыздар тобун алып чыгып отурабыз. Мына бул жакта эс алып жүрүшөт. Мындан 2 күн мурда балдарды алып чыкканбыз. Аябай кубанышып, Оштон келген, Жалал Абадтан, Аксыдан, ошол эле Базар Коргондон, Алайдан, Баткен, бул жагы Көл, Нарын, Талас, ушул шаардын балдары, кыскасы баардык эле жерден балдар келип, кыздар келип окушуп атат. Кудайга миң мертебе шүгүр, мына ушундай ата-энелер бар экен, балдарына шарт түзүп берип атат. Жаштайынан илим алууга кандайдыр бир көмөк көргөзүшүп атат. Анткени эртең картайып, ата-энелер эч бир нерсеге жарабай калган учурда мына ушул илими, мына ушул Куран жаттаганы, мына ушул дуалары пайдасы тиет. Кадимкидей жашоосуна береке болот. Ал эми ата-энелер бул дүйнө менен кайтыш болуп өтүп кеткенден кийин артынан дуа кылат, Куран окуйт. Кадимкидей билинет да бул нерсечи. Көп жерге барабыз, баягы кайтыш болгон ата-энесине дуа кыла албайт, же Куран окуй албайт. Өзүңүз окуңуз дейт. Жок, сиз окуңуз, сиз баласыз десең, билбейм дейт. Картайып эле калат. Ошол үчүн туугандар, балага жаштайынан кадимгидей шартты түзүп бериңиздер. Кадимгидей шартты түзүп бериңиздер. Бала бүгүн окубайм дейт, бала бүгүн ушу каникулда жөн эле эс алайын дейт. Бирок эс алуусу телефон менен, башка бир мындай керексиз нерселер менен өтүп кетпесин да. Ошол үчүн айтылат да, ал-илму фис-сигъри кан-нақши фил-хаджар. Жаштайында илим алган инсандын бул илими кандай болот десе, ташка тамга баскандай дейт. Азыр мисалы айтыңыз, сиз бир топко барып калдыңыз, эгер жаштайыңыздан Куран окуп, жаштайыңыздан дуа жаттаган болсоңуз, сиз айтасыз да, ошол дуаны да, Куранды да айтып бере аласыз. Анан бизге дагы келет да, баягы Куранды жаттап алган жаштайынан, бирок ката окуйт. Бир сиз муну тууралаңыз, жакшы окуңуз, туура окуңуз десе, мен муну жаштайымда жаттап алгам, ушул бойдон катып калган тилим дейт да. Бул неден кабар берет? Анткени бул жаш баланын кичинекей кезинде энергиясы көп болот. Аны кайсыл жакка коротушту, бул ата-эне билиш керек. Ата-эне кадимгидей шартты түзүп бериш керек. Ошол үчүн баягы инсанда үйрөнүү, мындай акылы, мына жөндөмдүүлүгү 60 мүнөттөн кадимкидей жаш бала же болбосо ушул инсан бир нерселерди үйрөнүп туруш керек. Эгер бир нерселерди үйрөнүп турбай турган болсо, ал кадимкидей стресске, ал депрессияга, мындайча айтканда баягы жашоосу керексиз бир жашоого айланып кетиши толук ыктымал. Ошол үчүн бүгүнкү күндө канчалаган инсандар стрессте жүрөт, анын бирден бир себеби мына ушул бир нерсе үйрөнбөйт да. Мына кыска видеолорду телефондон көрө берет, өткөрө берет, TikTok болсун, башкасы болсун. Ушул жакта күнүн өткөргөн сайын анын жашоосу текке кетип атат. Кудай буйруса, биздин лагерь дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Ушу бир аз болсо дагы мына ушул элдин диний сабаттуулугун өркүндөтөлү, өстүрөлү, мындай диний сабатсыздыкты жоёлу деген максатта биз мына ушундай каникулдарда 3 айлык лагерлерди уюштуруп атабыз. Кудай буйруса, мына акыркы потогу дагы регистрациялар жүрүп атат, кабыл алуу башталган. Бала көп да негизичи. Окутам дегендер аябай көп. Бирок сиз дагы алардын арасында окутуп,
ошо туура жолду көргөзүп аларга бир багыт кылып бериңиздер иншалла. Аллах Таала жалпыңыздардын үй бүлөңүздөргө, бала бакканыңыздарга жакшы бир ыймандуулук, ынсаптуулук, адилеттүүлүк, тээ койчу баягы дин менен жашоону насип кылган болсун жалпыбызга. Буну мен өзүмө дагы айтып атам жана жалпы мына ушул подписчиктерге дагы ким мени көрүп аткан болсо баарына айтып атам иншалла. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.